Саламатсыздар урматтуу YouTube көрүүчүлөр. Кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүн 25 октябрь 2018 жыл. Эртең менен саат 8ден өттү. Күн кыйла көтөрүлүп калды. Мына көрүп турасыздар. Биз бүгүн эртең менен Тез кабар каналынын көрүүчүлөрүнүн суранычы менен Оштогу жаңы учкун мал базарына багыт алып баратабыз. Бул Ош Фуркат жолу. Оң жакта мына тамадалардын сүрөттөрү дагы илинип турат. Талант Анарбаев, Бегали Кадыров 0772 78 78 09 номерлерине чалып тамада кызматын пайдалансаңыздар болот экен. Көмүрдүн баасын буюрса жакында билип беребиз. Көмүр ушул жерде сатылып турат. Азыр өзүңүздөр жакшы билесиздер. Эгерде маани берген болсоңуздар, Оштогу мал базар бираз башка жерге жылды. Мурда деле Кара Суу районунун аймагында болчу. Мына ушул жерден солго бурулабыз. Солго. Ушул жерден солго бурулабыз. Солго бурулабыз. Анан кийин мына эжени алып алайлы. Мен такси менен баратамын. Такси айдаган биздин агабыз дагы мал базарга бара элек экен. Буюрса чогуу барабыз. Биз өткөн базарда барганбыз. Бир жума мурда. Өзүңүздөр ориентирди жакшы алып алыңыздар. Биле элек болсоңуздар, билип алыңыздар. Фуркаттан келип Кургойдон солго бурулуп, тыы жака кете бересиздер. Мына ушул жол менен кадимки Ош Бишкек жолу, Ош Өзгөн, Ош Жалал Абад жолу чыгыш тарапка багыт алып кете бересиздер. Жанышбай ресторанынан өткөндөн кийин Каарман айылы келет. Каарман айылынан өткөндөн кийин Учкун айылы келет. Учкун айылынан светофордон оңго бурулуп киргенде мал базарга барган болосуздар. Азыр мен сиздерге мал базар жолун даана түшүндүрүп берем. Ушул видеонун аягына чейин көрүңүздөр. Бүгүн 25 октябрда 2018 жылы күн эртең менен айланып турат. Ачылсамбы, жабылсамбы, не кылсам экен деп Кудай билет эми. Бирок түнү жамгыр жаады. Кече кечинде саат 12ге чейин өтө жамгыр төктү. Дыйканчылык аяктаган. Мал койлорду уже Кара Суунун тургундары ангарга жайыптыр. Ош Бишкек жолу зымырайт. Кудайга шүгүр жакшы. Бул негизи Ош Бишкек жолун кытайлар курган, жакшы билесиздер. Сапаты жагынан талапка жооп бере тургандай деңгээлде курган. Бирок мен өткөндө Бишкек шаарына бардым. Бишкектеги Бишкек Карабалта жолу жаңы курулуп атыптыр. Сокулуктун аймагында асфальт басылыптыр. Сапаты жагынан мындай эмес. Кайсы бир компания куруп жатса керек. Ал менин жеке оюм. Бираз мындай жүргөндө унаанын дөңгөлөктөрүнө вибрация берет. Ушул жерден оңго бурулабыз. Тыыдан. Түз кетсеңиздер Кара Сууга же болбосо аэропортко же Маданиятка кетип каласыздар. Буюрса сиздер Тез кабар каналынан бүгүнкү 25 ноябрдагы мал базардагы кой, эчки, уй, жылкы, бука, чабар ат, мына ушулардын бааларын билмекчисиздер. Ал үчүн сиздер Тез кабар каналына баш багышыңыздар керек. Тез кабар каналына кирип, видеолорду көрүшүңүздөр керек. Ал эми бул KG Press каналы. KG Press каналынан сиздер анонсту көрүп атасыздар. Бул Матис такси. Матисте кетип атабыз.
Kırgız Munay'da 95, 47 90, 92, 45 90, dizel 46 90 eken. Dizel kımbat eken aka. Bu matiziniz kança jeyten düzüne? 6 litr mi? Jıl kança? 5. Состояние жақсы екен, а? Biraz kadavaylар var. Kadavaylар. Состояние жақсы екен. Мына қараңыздар. Қырғызстанның жаратылышы сонында. Мынау жерден оң жаққа бұрылсаңыздар, ушул жерде самсақана бар, анан кайсы маршрут кеткен? 148-дин конечный ушул жерде экен. Ушул көчө менен түз чыкканда ошолай жолуна чыгасыздар. Мына оң жакта Жанышбайыш кафеси, рестораны. Эгерде ошту көрө элек туугандар болсо, көріп алсаңыздар болот. Мына Жанышбайыш кафеси. Мына Каарман айылына да келдик. Плов центр дейт го. Плов центр бар екен. Кыргызстанда плов центр көбөйүп кетти. Боло берсин,өнгө берсин. Атакулов Осмон көчөсү дейт, оң жакта экен. Мына Каарман айылына келдик. Каармандыктар болсо, ушул видеону көргөн болсоңуздар, класс басып комментарий жазып коюңуздар. Каармандын кайсы көчөсүндө жашайсыздар? Ал боюнча дагы бир аз маалымат жазып койсоңуздар, ашыкчалык кылбайт. Оң жакта Мыйзам ата дүкөнү экен. Мына ит деп жаткан. Чурка берейин деди. Ит да, мал да. Аң сезим жок да булардачы. Алла Таала жаратканда пендени аң сезими менен жаратканда кабыл ата дүкөнү. Ошон үчүн баш көзүбүзгө мынанда дагы бир тико көзүнө карабай встречныйдан наркотикке салып кетет. Малга окшоп. Малды айтсаң, эшекти сүйлөсөң кулагы көрүнөт болуп, тико бияка айдады да. Кандай деп ойлойсуздар? Эми ошо оң жактан ушак менен айдаган туура эмес да. Биринчиден мыйзамды бузуп атат, экинчиден бул ДТП создавать этиши мүмкүн. Үчүнчүдөн өзүнүн өмүрүнө кооптуу да. Көзгө карап эле жол менен айдай бериш керек. Урматтуу айдоочулар, эсиңиздерде болсун, эч качан мындай жол эрежесин бузгандыкка барбаңыздар. Каарман айылынан чыгып биз Учкун айылына кирип баратабыз. Учкун айылына кирип баратабыз. Мына жерде чайхана экен, встреча деген чайхана. Күчтүү чайхана экен, а? Кафеси да бар экен. Мына мал базар деп жазып койгон мына жерде. Мына баннер турат. Камера наблюдения иштейт экен бул жерде. Бурулабыз. Ушул жерден бурулабыз. Мына жерде комоктор бар экен. Мына ушул светофордон Учкун айылына киргенде оң жака бурулсаңыздар, асфальт болот. Бул жол менен Каратай жака чыгып кетсе деле болот, Мады жака. Ушун менен түз чыгып барсаңыздар, канал бар. Каналдан оңго бурулабыз. Оңго бурулуп, бир аз барганда эле эски Союз убагындагы пахта завод болгон экен. Ошол пахта заводдун ордунда азыр мал базар жакшы иштеп атат. Бирок жакшы жери мурдага салыштырмалуу Фуркаттагы мал базар каралбай калган болчу. Жаңы бир аз өтөрөккө көчкөнү менен
Ал жерди жакшы караган жок. Жайында чаң, кышында өтө чыла, ботко, ылай. Мына ушундай болчу. Мурдагы мал базардын жетекчилиги акча сарптабай койду эле. Нарак бирагын карабай койду эле. Мал кой байлаганга бир да казык мындай букаларды байлап койгонго жаңы стойкаларды отургузуп мындай заманбап кылган жок да. Негизи ошондой иштеп коюш керек. Жоош айылы дейт мал базар. Ушул каналдан өтүп туруп оңго бурулабыз. Мен мурдагы мал базардын абалындагы кемчиликтерди айтканымдын себеби мына бул жаңы мал базардын жетекчилигине сабак болушу керек. Ал жактагы кемчиликтерди бул жактагылар жоюшу керек. Мына бул унаалар сыртта турат, бирок ичкериде деле мал базардын ичинде стоянкасы кеңири, ошол жакта деле стоянкада койсо болмок. Бирок биздикилер билесиздер, сыртка коюп бемурал кире беришет. Негизи мен ичкериден көрүп чыккам да, стоянкада орундук бар экен да. Бар экен. Кеңири. Биздикилер бияка коюп эле кирип кетет. Мына караңыздар. Мен Ак Тилектен круговойдон отурдум эле. Таксиге. Ошол жерден ушул жерге чейин мына ыңсабы бар таксист агабыз 250 сомго алып келди. Атак тариф айтылышы 300 сом. Ак Тилектен. Мына ушул мал базар. Көрүп атасыздар, тигинде жазуусу турат. Эгерде аягына чейин көргөн болсоңуздар, класс басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Тез кабарды көрүңүздөр, тез кабарга кирсеңиздер. Уй, мал, кой, жылкы, чабарат, эчки бардыгынын баасын ошол жактан көрсөңүздөр болот. Көрүшкөнчө аман туруңуздар. Эгер мал базар келгиңиздер келсе, анда ушул жол менен келе бериңиздер.